Мамлекет башчы Садыр Жапаров чүйгө болгон иш сапарын Бишкек Карабалта Унаа жолун оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышуудан баштады. Аталган жолдо жалпы узундугу 52,5 чакырымдан калган 7,4 чакырымын реконструкциялоо иштери уланууда. Калктык конуштардагы жолдун негизги бөлүгү 6 тилкелүү болуп, туурасы 3,5 метрде түзөт. 90 метр, андары катма, асфальт 9,5. Ошондой эле мамлекет башчысына Бишкектин түндүк айланма жолун оңдоо долбоору көрсөтүлдү. Узундугу 34 чакырымды түзгөн бул автожол кеңейтилип, ага тротуарлар жана үстүнөн адамдар өтүүчү өтмөктөр курулуп, 4 тилкелүү болот. Мындан сырткары Жапаров Профсоюзная көчөсүнүн куруу долбоору менен таанышты. Долбоорду үстүбүздөгү жылы толугу менен бюджеттик каражаттардын эсебинен ишке ашыруу пландалууда. Узундугу 8,5 чакырымды түзгөн жол Бишкек Карабалта Унаа жолуна альтернатива болору күтүлүүдө. Президент транспорт жана коммуникациялар министрлигине Бишкек Карабалта жолун реконструкциялоону ушул жылдын аягына чейин бүтүрүп, курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу жүргүзүүнү көзөмөлгө алууну тапшырды. Президенттин иш сапары андан ары Карабалта шаарында уланып, арматура чыгарууга адистешкен Азия Сталь ишканасы ишке берди. Аны кыргыз ишкерлери менен индиялык компания биргелешип түзгөн. Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун колдоосу менен өткөн жылы заводду кайра куруу иштери башталган. По итогам 2021 года у нас 73% компаний-заемщиков фонда в целом улучшили свои финансовые показатели. Совокупная выручка компаний составила 56 миллиардов сомов. Модернизациялоонун биринчи этабында Азия Сталь кубаттуулугу айына 3000 тоннага чейин продукцияга даярдалган индукциялык мештин базасында болот эритүүчү цехтин курулушу аяктады. Ал арматура заводун чийки зат менен камсыз кылат. Бул цехтин ишке киргизилиши ишкананын импорттук сырьёдон көз карандылыгын жойду жана арматуранын өздүк наркын бир кыйла арзандатты. Ал эми экинчи этабында өндүрүштүк кубаттуулугу айына 15000 тонна продукцияга чейин жеткен меши менен болот коюучу заводун куруп ишке киргизет. Темир эритүүчү заводдун курулушун аяктоо 2023 жылга белгиленген. Вообще компания была запущена в 2018 году. Мы построили... Негизи компания 2018 жылы ишке кирген. Биз анда арматура чыгаруучу цехти иштетип баштаганбыз. Бирок сырьёнун жетишсиздиги маселе жаратты. Ошондуктан биз сырьёну өзүбүздүн калдыктардан даярдоону чечкенбиз. Бул үчүн экинчи линияны курдук. Эми биз биринчи этапта Кыргызстанды 10% арматура менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Экинчи фаза ишке киргенде ал 60%га чейин жетет. Андан ары мамлекет башчы ата мекендеги автобустарды кураштыруу менен алектенген Белес Кейжи ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Анда унаалар кураштыруу нөлдөн баштап толук кыргызстандык адистер тарабынан ишке ашат. Бүгүнкү күндө Евро 5 стандартындагы дизелдик кыймылдаткыч менен жабдылган шаардык жүргүнчүлөрдү ташуучу транспорттун сыноодогу үлгүсүн чыгаруу аяктады. Эми аны өндүрүштүк масштабта чыгаруу пландалууда. Биринчи ата мекендеги автобусту өлкө башчы өзү ролго отуруп сынап көрдү. Мындай долбоорлорду ишке ашыруу өлкөдөгү бир катар социалдык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечерин айткан Жапаров ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо максатында мамлекет бул ишканадан 10 автобустун жана троллейбустун алгачкы партиясын сатып аларын билдирди. Жок, 10 автобустун канчасын жасап бересиз азыр мисалы. Биз пробный заказ берип туруп, мисалы Карабалтага чыгарсак, же Бишкекке чыгарсак. Азырда темирге сүйлөшүүлөр болуп, 2 ай убакыт кетет. Сүйлөшүүлөр болуп, ошолорго бир атакта жаза турган болсок, 1-2 айда эле жаза берет. 1-2 айда эле. Бишкек шаарындагы абанын булганышы боюнча учурдагы кырдаалды эске алуу менен компания кезектеги сыноодогу үлгүсүн электр кыймылдаткыч менен чыгарууну чечкен. Транспортту куруу үчүн тетиктер Европадан келет. 35 орундук жалпы 115 кишиге ылайыкталган автобустар 1 миллион километр жүрүүгө ылайыкталып, жашоо циклы узак болуп саналат. Ишкана алдыда жылына 250дөн 500гө чейин автобус чыгарууну пландап жатат. Буюрса ушу жылы 250гө чейин жасайлабыз да. Анан баягы дагы керектүү шаймандарды алып чоңойтуп, анан 500гө чейин жылына 500 автобус. Анан баягы биздин максатыбыз бул ЕСтин территориясына чыкканга да экспортко. Анан баягы Бишкекке да Кудай буйрса заказдар болуп атат. Бишкекке да заказдар болсо, биз ошо өзүбүз автобустарды чыгарып, анан ошо өзүбүз автобустарды тейлеп, ошо менен бир 10 жыл, 20 жылга чейин автобустар мындай жүрүп берет эле да. Иш сапардын алкагында Жапаров Карабалтадагы Вулкан Плюс коюу цехинин иши менен дагы таанышты. 11 жыл мурда түзүлгөн аталган компания өлкөдөгү тоо кен ишканалары жана цемент заводдору менен иштешип, тегирмендерди, майлоочу жабдыктардын мештерди жана автоунаалардын тетиктерин чыгарып келет. Өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 30 000 тонна. Компаниянын продукциялары Кыргызстанда жана коңшу мамлекеттердин базарларында дагы сатылат. Ал акыркы 5 жылда өлкөдөгү эң ийгиликтүү 200 компаниянын катарына кирген. Ишкананы көрүү учурунда президент тоо кен таштары майдалоочу шарларды жана металл
металл буюмдарды куюучу линиянын курулушу үчүн капсула салды. Бүгүнкү күнү президент келип өзү ошол казандардын негизине өзүнүн капсуласын салып кетти, каалоо тилектерин айтып. Бул эмне деген линия? Бул жанагы непрерывный литьего мындай ар кандай детальдарды куйганга мүмкүнчүлүк бере турган линия. Эгер буга чейин биз баарын кол менен изалып келе турган болсо, бул линия бизге автоматташтырууга жардам берип турчу, анан кубаттуулугун көбөйтө турганга мүмкүнчүлүк берген линия. Кубаттуулугу 45 000 тоннага бир жылга чыгара турган мүмкүнчүлүк берет. Ийгиликтүү ишканалардын иши менен таанышкан мамлекет башчы ишкерлерди колдоо мамлекеттин экономика тармагындагы артыкчылыктуу багыттарынын бири бойдон каларын айтты. Ал өндүрүшкө заманбап технологияларды жигердүү киргизүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, мамлекеттик структуралар өз кезегинде ишкерликти өнүктүрүү үчүн эң жагымдуу шарттарды түзүү боюнча иштерди уланта берерин билдирди. Каныкей Бозгунова, Мээринбек Жусупбек уулу, Нью ТВ, Чүй облусу.